Карабулак өз алдынча айыл болуп түптөлгөндөн бери атайын балдар ойночу спорттук жай болгон эмес. Эми минтип жаңы спорт зал ишке берилди. Бектен Исмаилов Карабулак айылынын тургуну, ал өзү туулуп өскөн айылына жердештерин кубантып жаңы спорттук жайды үй бүлөсү менен куруп берген. Тапкан каражаттарын аш тойлорго жумшабай, ысырапкорчулукка жол бербей, элдин көптөн күткөн үмүтүн жандырып, айыл жашоочуларынын көйгөйлүү маселесин чечүүгө бел байлаган. Балдарым менен кеңешип, ысырапчылыкка жол бербестен элге, балдарга, жаш балдарга артынан калыш үчүн шу спорт залды баштадык. Муну жаш балдар үчүн, балдар кышында, жамгыр жааганда, суукта эшикке чыгып ойногонуна мооруп, ушуну айтсам, балдарым ушу спорт залды куруп беришти. Жалпы суммасы 14 миллион сомдо түзгөн спорт зал заманбап болуп бүткөрүлгөн. Бул жай мектептин жанында курулган. Учурда окуучулар спорттук оюндарды өткөрүп келишүүдө. Буга эңириде ата-энелер ыраазы. Биздин мектепте буга чейин зал жок болчу. Биз тышкарыда, кышта, жамгыр жааганда ойной албай калчу элек. Азыр ал эми башка айылдын залдарын көрүп биз суктанчу элек. Бизге качан зал түшөт, биз качан зал ичинде ойнойбуз деп. Азыр мына Кудайга шүгүр, зал түштү, ичинде ойноп атабыз күнү түнү. Жакшы зал, ичинде баары бар. Ушу куруп бергендерге өтө чоң ыраазыбыз. Мектеп балдар баары ыраазы. Аталган мектептин жааматы айылга спорт зал куруу боюнча бир нече ирет кайрылган, бирок жыйынтык чыкпай келген. Айылдык кеңештин депутаттары менен биргеликте марафонду уюштуруп, ошо зал куруу боюнча, мектеп куруу боюнча көп иш-чаралар иштегенбиз. Айыл өкмөткө жогору жактарга кайрылганбыз, проекттер чыйдырганбыз. Бирок аныбыз ишке ашпай эле 2022-жылы Бектен экенин баласы Март деген жигит бизге кайрылып, ушундай кыйынчылыктар бар экен, зал куруп берейин деп, мына 1 жылдын ичинде ушундай заңыраган залды куруп берди. Президенттин ысырапкорчулукка жол бербөө боюнча чыккан жарлыгынын негизинде Жалал Абад облусунда бир топ жакшы иштер колго алынууда. Ашыкча чыгымдарга жол бербей, анын ордуна элдин муктаждыктарын чечүү жаатында иштер арбын. Ильяс Турдубай уулу, Майсалбек Курсантбек уулу, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.